Каракечеде 1 тонна көмүрдүн баасы 1450 сом. Бишкекке келген баасы 3650 сом. Кампада иштеп, мүшөктөп саткандар 100 сомдон 500 сомго чейин тоннасына кошуп сатышат. Бишкек шаарына алынып келинген мисалы 30 тонна көмүрдүн өз баасын биле жүрүңүз. Каракечеде 1 тонна көмүрдүн баасы 1450 сом. Каракечеге каттаган айдоочулардын бир рейстеги чыгымдары 2093 сомду түсөт, биз 2200 сом деп коелу. Анын ичине үстүнө кошкон 1000 сом акчасы күйүүчү май, дөңгөлөк, майлоочу материалдар, ремонт иштери, амортизация кирет. Ошондо 1450 сом көмүрдүн баасы кошуу 2200 сом айдоочунун чыгымын кошкондо барабар 3650 сом Каракечеге көмүрдүн Бишкекке келген өздүк наркы болуп эсептелет. Демек Каракечеден алынып келинген көмүрдүн баасынын өздүк наркы 3650 сом. Тилекке каршы бүгүнкү күндө 3650 сомдон дүң баада саткан бир дагы айдоочу жок. Эгер Бишкекке дүң баада көмүр саткан айдоочу көмүрдүн 1 тоннасын 3650 сомдон сатса, 29500 сом. Эгерде 4000 сомдон сатса, 40000 сом кошумча киреше табат. Ал эми көмүр компаниялери дүң баада сатып алгандан кийин ар бир тоннага 100-500 сомдон кошуп сатышат. Жыйынтыгында калкка 4000-4050 сомго сатылса эң ылайыктуу баа болуп эсептелет. Көмүр компалар ар бир тоннага 500 сомдон кошуп жаткандыгынын себеби электр энергия, көмүр жүктөгүчкө, күзөт кызматына, көмүр мүшөктөгөн жумушчунун айлыгы сыяктуу чыгымдары бар. Бардык чыгымдардан кийин көмүр компаниялери тоннасынан 150 сом табат. Эгерде көмүр кампа 30 тонна көмүр сатса, андан 4500 сом киреше таап коет. Күн суук болгон мезгилде айдоочуларда, ортомчуларда эң аз дегенде 30 тоннадан өйдө өлчөмдөгү көмүр сатышат.